чоңкура кыргыз музыкасы ноталарда жазылбаганы менен байыртадан муунга ооз-эки формада өтүп келген. Кыргыз музыкасында кыргыз элинин сүйүүсү, кайгы мууңу, кыскасы басып өткөн тарыхы камтылган. Кылымдар бою ооз-эки салттагы маданиятыбызды сактап келген ата-бабаларыбыздын бизге калтырган рух казынасын биз бүгүн кантип сактап калабыз? Мына ушул ары татал, ары олуттуу соолго жооп издөө иретинде Ордо сахна этно-фольклордук ансамблинин солисти Айсана Оморова ой толгоду. Фольклор бул азыркы поп, классика бардык нерседен эң биринчи жаралган музыка да бул. Бул адам илгери нотаны билбей турган кезде ошондо жүрөгүнөн чыккан музыка болчу да. Мисалы, азыркы композиторлор мындай ойлонуп, кандай деп атын атасам деп, мисалы, күү чыгарып атканда или бир нерсе жазып атканда ойлонот да. Мисалы, кандай кылышым керек, кандай жазсам болот деп. А илгери андай болгон эмес. Илгери эмнеге күү деп аталат? Кыргыздын күүсү. Анткени булар жүрөгүндө сактап жүргөн нерсени бир күүлөнүп туруп чыгарган да. Бул атайын азыр бул жерден кийин мындай кайрык алайын деп андай болгон эмес да. Илгерки биздин ата-бабаларыбыз, чоң комузчулар. Ошондуктан фольклордук музыка дээрлик болгон дүйнө жүзүнүн музыкасынын баарынан бийик турат деп айта алам. Эмнеге эгерде кыргыздын фольклордук музыкасы башка музыкалардан бийик турса, биздин жаштар рок, рок-н-ролл, поп сыяктуу батыштын жеңил-желпи ырларын угушат. Азыр айтып атпайсызбы, поп музыка депчи. Мисалы, биздин эстрада батыш жактын жөн эле туурап жаткан кези да. Бирок биздин эстрада эч качан андай деңгээлге чыга албайт да. Ал мисалы азыр Америкада, Европада болуп жаткан ал пик да, уже азыркы поп музыканын пиги ошол жерде. А биздин чыныгы өзүбүздүн музыкабыз турганда кыргыздар аз жаштар ошого кызыгып турган кези. Бирок канча жыл өтөт билбейм, бирок баары бир кыргыз түшүнөт да. Ал жактан эч кандай жол болбойт экени, биздин өзүбүздүн музыкабыз ошол болгон музыкадан бийик турат экенин түшүнүп, кайра фольклорго кайтып келет деген ишенимдемин. Каарманыбыз Айсана Оморова дүйнөлүк маданиятта кыргыз этносунун жүзү болгон кыргыздын салттуу музыкасы башка музыкалардан бийик турарын жаш кезинен түшүнгөн. Негизи эле кыргыз эли абдан азыр мындай колдо бар алтындын билбей турат да, баркы жок да азырчы. Мисалы, чет өлкөгө барсаң, алар түшүнөт. Чыныгы музыка кандай болуш керек, кандай таасир калтырыш керек, алар баарын түшүнөт дагы. Биздин музыканы абдан сүйүп угушат да, аябай. Ордо сахна бүткүл дүйнө жүзү боюнча көптөгөн фестивалдарга барып катышып келди. Негизи эле Ордо сахна азыр кыргыз музыкасынын бети десек болот да. Анткени башка ансамбльдарга салыштырмалуу Ордо сахнанын жетишкендиктери абдан чоң да. Дүйнө жүзүнө таанытып жүрөт, ар кайсы фестивалдарга катышып, деги эле кыргыз музыкасын көтөрүп жүрөт да. Музыка окуган адам такыр башкача болот да. Музыка негизи эле ар бир адамдын көз карашын, бул жашоого болгон өзгөртө алат да. Мисалы, ар бир адам музыка окуган адам аябай бийик болот да. Музыка адамды өстүрөт, чынында. Музыканын таасири негизи аябай эле чоң да. Адам музыка окуса эс алат, кандайдыр бир деңгээлде кубанат. Негизи эле адам сөз менен айта албаган нерсени музыка менен жеткире алса болот да. Музыка ар бир адамдын жүрөгүнө тие алат да.
Ошондуктан бардык элге айтат элем, көп музыка окугула да. Анткени музыканын пайдасы негизи аябай эле чоң. Ордо сахнада бардык кыргыз аспаптары ойнолот. Бул албетте комуз, кылгыяк, чогойночор, чопочор, сызгы, темир ооз комуз, жыгач ооз комуз, сурнай, добулбастар, баскыяк, бардык инструменттер, бардык аспаптар бар. Мен оюмча ар бир адам ойлонуш керек да просто. Мисалы азыр жүрбөйт эшкакылап мен кыргызмын деп. Алар эмне кылды? Алардан эч кандай пайда деле жок да. Алар жөн эле айтышат, бирок өзлөрү ойлонбойт да. Кыргыз деп мисалы эмнени айтып атышат, эмнени айткысы келип атат. Музыка окуган жаман эмес, албетте башка элдин музыкасын да окуш керек. Бирок батыш мырдап аткан ырлар, алардын өзүнүн канына сиңген нерсени кылып атышат да алар. Алар менен кыргыз музыкасын айкалыштыруу деген азыр угуп жатпайбызбы? Азыр көбүнчө ырлар мисалы поп ырлар, бирок аяка комуз менен сыбызгыларды, оз комуздарды кошпой, ал эми кыргыз фольклору менен батыштын поп музыкасынын экөө айкалышы дегенге болбойт да, туура эмес да. Кантип болсун андай нерсечи? Болсун укура болуш керек. Мындай же бияктан эмес, же тияктан эмес, экөөнүн ортосунда мындай түшүнүксүз нерсе да алчы. И биздин фольклорду да наоборот ошондой нерсе түшүрөт да. Ошондуктан жаштар көп ойлонсо эле дейм да ошол нерсеничи. Бизден ырчы болом деп эле, кыргыздын ырчысы болом деп эле, комуздун коштосунда ырдаган жакшыбы же ошондой батыштын ошентип ырдап жүргөн жакшыбы? Анткени сен чет өлкөгө барсаң деле да, мисалы үчүн бир фестивалдарга болобу, ошондой поп музыканы ырдаган, ошондой музыканы аткарган адамдар аябай көп. И ал адамдар бияктан барган адамдай ырчылардан да бийик турушат да. Мисалы ошол аткаргандар, анткени алардын өзүнүн канына сиңген да. А биздин каныбыздагы музыка бул кыргыздын фольклорлук музыкасы. Биз качан кыргыз бийик болот, качан биздин элдер ошону түшүнүп, кыргыз музыкасынын өзүн башка элдер кандай бизге суктанышат да, мисалы фольклордук музыкасын угуп алып, вау, вообще такыр башкача таасир алышат да. Ошону кыргыз өзү түшүнүп, ошону колдонгонду билгенде анан гана кыргыз бийик болот.